Учурда биз Жайыл районунун Полтавка айылында турабыз. Дал ушул айыл 1900-жылдары 25 украиналык үй бүлөдөн түзүлгөн. Учурда 1000ден ашык түтүн, 5000ден ашык адам жашайт. Көбүнесе бул жакта дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенишет. Ушул Полтавка айылында жашоо шарт, элинин турмуш тиричилиги тууралуу алдыда кененирээк сөз болот. Полтавка айылында 20-кылымдын башында украиналыктар анан 2 кыргыз үй бүлөсү жашачу. Акырындап өлкөнүн булуң бурчунан элдер көчүп келип отуруп Полтавка айылы түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ар кошкон, ар улуттун элдери ынтымактуу жашоо сүртүмдөрүн сүрүп келишет. 70% Украина болчу бердин баары. Анан жака акын өтүп, берде кыргыздар 2 семья бар болчу. Ылдый көчөдө Жуматаевдер, өйдө көчөдө дагы бир эме Дыйканбаевдер. Анан акылдык менен 90-жылдары эме Россияга кетет, орустардын баары көчүп. Украинага кетет, СССРга кетет баары полностью. Анан акылдык менен бери анда комитеттин колхозу болчу, миллионер. Ошого акылдык менен жумушка ортосу, мал табардан рабочий келип, бери коноштайт, үй сатып алат. Мен да 80-жыл берге келгем. Эми чогуу жашаган баарысы ынтымактыбыз. Ошон үчүн ынтымак айыл өтө койдук. Жамандыкпы, жакшылыкпы, субботникпи, жайга барып субботник кылабыз, тазалайбыз. Бүт ынтымактуу баарыбыз жашап атабыз. Биримдик. Айылда элдин демилгеси менен үркүнгө арналган эстелик тургузулган. Максаты жаш муундар тарыхты биле жүрсүн деген таризде салынып, бүгүнкү күндө тегерек четине бак дарактар отургузуу иштери башталганы турат. Биз ушул эстеликти үркүнгө арналган, ушу жаш муундарга тарбия болсун, эме болсун деп айтып, эме ошо түзгөнбүз айылдын тургундары. Бардык эмелер азыр уже келе башташты. Үйлөнгөндөр келет, тигиндер келет, дагы сабак болуп бизге эсептелет да. Жогоруда сөз болгондой, айылда 7ден ашык улуттун өкүлү жашайт. Албетте алар кыргыздын салт-сана, үрп-адатын сактап, кыргыз тилинде түш жорушат. Алардын бири Мария Жумгалбекова Ивановна. Ал 5 жыл мурун кыргыз жигитине турмушка чыгып, нукура кыргыз келинине айланган. Учурда Полтавкадагы мектепте башталгыч классынын мугалими болуп эмгектенет. Мен буга чейин кыргыз билген эмесмин, кыргыз тилден билген эмесмин. Кыргыз бала турмушка чыктым. Анан мага кызыктуу болуп үйрөнүп баштадым. Азыр балдар дагы кыргызча сүйлөп атат. Бул мектеп 600 окуучуга ылайыкташылган. Бирок айылда калктын саны жыл сайын өсүп жаткандыктан 2 эсе көп бала билим алат. Ага карабай мектеп жамааты окуучуларга билим берип, шарт түзүп келет. Бирок биз Полтавка жалпы билим берүү мектеби Полтавка айыл өкмөтү менен тыгыз байланышта иштешебиз. Айыл өкмөт тараптан ар кандай материалдык дагы моралдык жактан да колдоолорду көрсөтүлүп келет. Мектепке былтыркы жылдын эсебинен 380 000 сомго 4 класс комплектке окуу жабдыктары алынып келинген. Андан тышкары ошол мектептин терезелери, жыгачы эски терезелердин бардыгы тең пластик терезелерге алмаштырылган. Быйыл дагы ошол долбоор менен иштөө жүрөт буюрса. Андан тышкары мектептин тегерек чети былтыркы жылдын эсеби менен курчалган 790 000 сомго. Биздеги негизги көйгөйлүү маселе бул орундун муктаждыгы, башкача айтканда кошумча окуу корпусуна муктажбыз. Полтавка айылында алгачкылардан болуп мамлекеттик акселератордук долбоорун колдогон жаш үй бүлө үйүнө бала бакча ачкан. Учурда 2 жаштан 5 жашка чейинки жеткинчектерди кабыл алып, орус, англис, кыргыз тилинде сабак беришип, иш алып барат. Мен өзүмдүн эле башымдан өттү. Өзүм госслужбада иштеп, анан бая жумушка чыкканга туура келгенде бая госсадикте 3 жаштан баштап ала баштаганга кызымды бергенге эме жок болуп калып, анан бая жолдошум да бир идея кылды, ачпайлыкпы, көрбөйлүкпү, эмне болот, эми бая биз бул айылда бая жок, частный жок, жеке садик жок болгон байланыштуу. Анан жолдошум ошо идеяны айткандан анан макул эми ачып көрөлү деп ачтык.
кыргыз тилдүү Наристе деген садик 25 балага эме болгон, ылайыкташкан садик. Анан азыр 2 тарбиячы иштеп жатат, бир мед айымыз бар, дагы баягы жумасына 2 жолу келип турган английский мугалимimiz бар. Кыргыз тилдүү садик болгондон кийин кичине баягы орус тилде кошконбуз. Балдардын өзүнүн эмеси бар, расписаниясы бар. Ошо менен сабак өтүшөт. Айылда мамлекеттик ири бала бакча да жакында эле кулачын ачкан. Учурда 150 бала тарбияланат. Бала бакча негизинен 2022-жылы ачылып, бир нече тоскоолдуктардан улам жабылып калган. Деген менен учурда бардык шарты менен бөбөктөрдү кабыл алып, 3 айдан бери ишин баштады. Айыл эли көөнеси сүт багытындагы уйларды багып, сүтүн сатуу менен алектенишет. Мындан тышкары кылкандуу дан эгиндерин, жүгөрү, картошка, сабиз өңдүү бир катар азыктарды эгип сатышат. Учурда элетте жазгы талаа иштери толук аяктады. Чүй облусунда бир айылдан бир өнүм долбоору да колго алынганы белгилүү. Ынтымак айыл өкмөтү Полтавкадагы тоок фермасын аталган долбоорго көрсөтүп жатышат. Айтып кетчү нерсе бул азыр ушу областыбыздагы президентибиздин ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагазиев Канат Сагынычтын талабына жараша ушу бир айылдан бир продукт долбооруна биз ушул ишканадан чыгып жаткан ушу продукция бүгүнкү күндө жумуртка. Ушуну сунуштап жатабыз. Эми перспективасы абдан көп. Негизи өзүңүздөр билесиздер, азыр бүгүнкү күндө негизи эле өлкө боюнча алганда статистикалык данный менен жумуртка менен өзүбүздөгү өндүрүлүп жаткан ошо производителдер ошо өзүбүздүн калкыбыздын санын толук кандуу камсыздай албайт да. Ошол себептен мындай тоокканалар, жумуртка өндүрүүчү цехтер мындан ары да көбөйүп кетишине аябай процесс жакшы да, негизи перспективасы бар. Президенттин Чүй облусундагы өкүлү Канат Жумагазиев бир айылдан бир өнүм долбоорун иштеп, аны башка айыл өкмөттөргө сунуштаган. Анын алкагында ынтымак айыл өкмөтү ушул тоок фермасын сунуштап жатышат. Бул тоок фермада 80 000 тоок, күнүнө 80 000 жумуртка өнүмүн чыгарат. Белгилей кетсек, бул өнүм Кыргыз Республикасынын бардык аймактарына таратылат. 22-жылдан баштап иштеп баштадык. Анан былтырдан баштап автоматизировать кылып баштадык. Около 20 адамдай иштейт. Расширяция кылган бар. Азыр дагы бир где-то 10дан баштап буюрса дагы бир цех ачайын деп атабыз. Бул жакта тоокторго жем берүүдөн баштап жумуртка чогултууга чейин автоматташтырылган, андан соң конвейер аркылуу жумурткалар келип, чоң кичинесине жараша бөлүнүп, таңгакталып, жөнөтүүгө даярдалат. Бул цех өстүрүүчү цех болуп аталат. Бул жака 3 күндүк жөжөлөр келип, 100 күн аралыгында багылып өстүрүлөт. Жумуртка бергенге даяр болгондо гана өндүрүштүк цехке жөнөтүлөт. Андан соң бул жак кайрадан жуулуп тазаланып, жаңы жөжөлөрдү кабыл ала баштайт. Бул айыл өкмөттө чет элдик донорлордун жардамы менен социалдык шаарча курулган. Быйыл бул шаарча айыл өкмөттүн балансына өттү. Буга чейин салып берген кайрымдуулук фонддун карамагында болчу. Промышленный объектилер бар, ал магазин, ФАП, анан кийин навайкана, пекарня, нан жапканга, кийим тигүүчү цех, андан кийин мечет бар. Биздин астыбызда ушу быйылкы жылга мерчемделген нерсе ушул объектилерди мыйзамдаштырып, ошо конкурстун негизинде ушул жерде жашап жаткан тургундардын арасынан баягы көпчүлүгүн ушул жактан камтып,
Анан кийин конкурстун негизинде тапшырып ижарага баягы пайдаланууга өткөзүп беребиз. Ошонун негизинде болжол менен бул жактан дагы бир 20 жумуш орун менен эл камсыз болот. Жайыл районуна кире беришинде тосуп алган Полтавка айылында толуктай турган иштер арбын. Маселен, эс алуу бакчалары, кошумча окуу корпусу өңдүү бир катар пландар бар. Дем берүүчү гранттар менен ушу Полтавка, Петропавловка жалпы билим берүү мектептеринин айнек терезелерин жаңыртуу, долбоор толугу менен өтүп, ушул тапта баягы мамлекет тарабынан чечимин күтүп турабыз. Андан тышкары Арис аркылуу айылды өнүктүрүү инвестиция агентствосу аркылуу ушу Орто Суу айылында жаңы ФАП курулган турат. Андагы уже тендери өтүп, победитель табылып, бүгүнкү күндө ошол Госстройдон заключение экспертизаны күтүп атабыз. Ошо экспертиза колго тийсе, куручу тармак тобу дагы даяр да, ошо курулуш иштерин баштаганга. Андан тышкары ошол дем берүүчү грант аркылуу Полтавка айылынын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда дагы капиталдык ремонт өтөт 6 миллион сомго. Жайыл районуна караштуу Ынтымак айыл аймагы быйыл жаңы түзүлдү. Буга чейин Полтавка айыл аймагы жана Кызыл Адыр айыл аймагы болуп экиге бөлүнчү. Бул айыл аймак башка айылдардагыдай эле өнүгүү жолунда элдин жашоо шарты үчүн күрөшүп жатышат. Дегени менен көйгөйлөр дагы жок эмес. Дал ушул көйгөйлөрдүн үстүнөн 2024-жылы иш алып бармакчы. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.